Дастархан жабайсыңбы? Аял киши мынча керек, тигинчи керек десе, азыр мына атасы деп коюп жүрөт, алда мынтип карап атат, азыр кетсем мойнума жылам деген. Манасты сөккөндөрдү колдогон Нуржигит кызматынан кетиш керек деп. Бул кол көрүнгөн кармай турган кол эмес. Бул бел эркектердин кандай экенин мен билем. Чын балдар кийин сүйлөгөндө жарым эле сөздөрү неме менен эме. Аялдыгы бүйөгө башкача болот. Бул табыша турган махабат эмес. Сотка түшүп кетсе, жакшылап ачмайсаң чөнтөңгө салбайсың. Анткени аны жок болуп кетсе эмне кылабыз? Ким жооп берет буга? Сүйөм, бүйөм деген бар нишене берсеңер бар го. Адамдар күндө көрбөй турган жерлер көрсөтүп атат. Бутун жуумуш болуп, массаждамыш болуп туруп, алсаң, апаң, бирдеке десе эле динди айтасың. Дин бир жылаңач түшкөн сүрөтүн көрүп таап бергилечи мага. Кечирим, эмнес менен кечирим. Бакыт дейт, бул сүйгөнгө жетүү эмес. Келечекте манасты, чын кызды төрөй турган силерсиңер. Атам раматлык өтүп кеткенде ушул жаман кабарды укканда, ушул жаман кабарга күбө болгондо бир ыйладым. Анан бир 2-3 сааттын ичинде бир жакын досу келди. Ошону ыйлаганын көрүп бир ыйладым. Адам кеткенден кийин анын баркын, кадырын балким башкалар унутат, бирок кээ бир жакындар унута албайт. Көпкө чейин ошону эстеп кыйналат, толгонот, ойлонот. Эмнеге ыйлады деп мен анда түшүнгөн жок элем. Көрсө сырдашкан кишинин баары ушул бакыт экен. Кыйналганда ичиндегини айта турган, бөлүшө турган, бор батырыша турган адамдын баардыгы ошол бакыт экен. Ошол менин атам ошондой сырдаш, ошондой жакын болгон экен. Балтагын Нурмбетов деген азыр дагы белгилүү киши. Не себептен дегенде кээде тамашалашкым келет. Бул жерде молуту сүйлөйбүз, шариатты сүйлөйбүз, алымдардын сөздөрүн сүйлөйбүз, маданиятты сүйлөйбүз, кыргыздын тарыхын, уңгусун сүйлөйбүз. Бирок кээ бир чөйрөдө кадимгидей жаш бала болгум келет. Байкайсыңбы? Мындай ачылып, чачылып. Азыркы жанымда отурган устат дагы менин жакшы көргөн агайларым, досторумдун бири. Кетип атып айтып атпайбы, кечиресиз дейт. Менин иштерим бар эле, бир аз кийинкиде катышайын дейт. Мен айттым, сиз аял эмессиз го, бара бериңиз дедим. Ошон үчүн тарс эткендин бардыгы тамаша. Тамаша айтканга жеткирсин, бирок тамашанда турайыш керек. Кыргыздын ырлары окмуш. Аялды мене чырмаса, эр өлүп кара жамынат, кара жол той болду деп анын артынан ушак жабылат. Кушту мене чырмаса, жердеги торго чалынат. Баланы мене чырмаса, жетим калып таз болот. Жетилгенче шүмшүктөп анын жеңилдери кас болот. Момунду мене чырмаса, залим менен дос болот. Бардык мүлкүн тонотуп анан зайып үйдөн козголот. Эчкини менен чырмаса, тыйтак болуп эп кетет. Кала берсе басылбай аны каш кулак басып жеп кетет. Атты мене чырмаса, алдыңкы буттан басынат. Төөнү мене чырмаса, котур болуп кашынат. Адамды мене чырмаса, бирине бир асылат. Эмне үчүн мен ушул ырдан баштадым? Ушул кичинекей эле ырда Токтогул атабыздын ырында 3 жерде аял жөнүндө айтылып атат. Бул эмнени айтып турат? Аялсыз өмүр жок, аялсыз жашоо жок, аялсыз бакыт жок, аялсыз проблема дагы жок. Аялдардын сыпаттары бар, эркектердин сыпаттары бар. Мен буга чейин 4төн айтып келаттым эле. Мисалы, аял эркектен сүйлөш жагынан алдыда болот. 1, экинчи ыйлаш жагынан, 3-чү сабыр жагынан, 4-чү туруктуулук жагынан. Анан аялдын өзгөчө 3 сыпаты бар. Бирдекеси сөз ташыганды жакшы көрөт. 1, экинчи таарынчаак болот. Ушул 2 сыпат кийинки мезгилдерде эркектерге өтө баштады. Байкасаңар? Сөз ташымай, анан таарынчактык. Сөз ташымай, таарынчактык. Неге эркектерге өтө баштады? Анткени эркектер аялдар менен көбүрөөк жүрүп калдык. Үйдө деле аялдар менен, сыртка жумушка барсаң деле аялдар менен, бир жака барсаң деле аялдар менен. Мурдагы биздин аталарда жигиттик мырзалык сапаттар көп болгон, анткени алар аттары минип алып, кээде жортулга кеткен, кээде согушка кеткен, кээде мергенчилик кылып келген, кезек келген, анда армия деген болгон эмес. Ар бир жигит, ар бир эркек тоолорду тегеректеп алып, айылдарды тегеректеп алып туруп кароолчулук кылган. Азыр андай заман жок. Биздин аскерлер чегараны карап турат. Мурдагыдай Кудайга шүгүр согуш заман эмес. Ошон үчүн эртеден кечке аялдардын жанында ушул сыпаттар эркектерге өтө баштады. Таарынчактык, сөз ташымай. Ошон үчүн эркектер анча-мынча бир жака чыгып келем десе кое бергиле. Эң идеалдуу эркек Кудай Зат үчүн кимде? Эң идеалдуу эркек дейт. Эртеден кечке жанында отурган, бирок акча таа берген эркек. Менин бир өкүл балам айтат, аялым дейт, мурда иштечү эле, азыр боюнда бар, декретке чыкты, эртеден кечке чалчы болду дейт. Качан келесиң? Күтүп атам, антип кетти, мынтип кетти, проблемаларды айтып. Бир жагы күткөнүңдүн болгону жакшы, бирок эмне менен жүрсөң ошонун сыпаты өтөт. Ошон үчүн доска өтө маани бер дейт. Айтат го.
карышкыр 100 койду жалгыз эле жеп коет деп. Бирок карышкыр болгону койду жеп атат. Адам жолдон чыкпасын. Эмне үчүн шайтан жаман? Шайтан жалгыз өзү жүздөгөн, миңдеген адамдарды жолдон чыгарат. Бирок шайтандан дагы жаман бир душман бар дейт, ал жаман дос дейт. Ошон үчүн жаман достон Кудай сактасын. Жар тандаганда, дос тандаганда, китеп тандаганда, кесип тандаганда дайыма абай. Мен жаш мундардын өкүлдөрүнө дайыма айтып келем. Бул биринчиси. Анан ошон үчүн достор жакшы болуш керек, досторго чоң маани бериш керек. Андан да бир маанилүү нерсе бар. Мисалы, адамдын атапка сыпатын өтпөк турсун, керек болсо жаныбардын, макулуктун сыпаты адамга өтүп кетет. Айтылган экенде, ким ат бакса дейт, текебер болот. Байкасыңарбы, ат текебер. Жүргөндө байкасаңар, ат мындай жүрбөйт, башын көтөрүп жүрөт. Ким эгерде атты бакса, жылкычылар текеберирээк болуп калат экен. Анткени жаныбардын сыпаты өтүп атат. Ким эгерде төө бакса дейт, ал кекчил болуп калат экен. Анткени төө жаныбарлардын арасынан эң кекчил болот экен. Бото кезинде, тайлак кезинде уруп койсоң, ошону унутпайт дейт. 4-5 жылдан кийин болсо да бир өчүн алып алат дейт. Жок дегенде бетиңе жаба түкүрүп алат дейт. Төө түкүргөндө билесиңер, мындай бизге окшоп түкүрбөйт, жаба түкүрөт. Кайсы бир кино бар го? Жентимен удачи деп, бирөөнүн бетине түкүрөт го? Ошол сыяктуу жок дегенде бетиңе бир түкүрүп алат дейт. Анан ким кой бакса, ошол кичпейил болот дейт. Байкасаң, койдун башын көтөргөнүн көрдүңөрбү беле? Качан болсо мындай жүрөт байкуш. Бияка деле айдасаң кете берет, бияка деле айдасаң кете берет. Кой байкуш бир эле учурда башын көтөрөт экен. Бисмиллаху акбар деп сое турган мезгилде, башка учурда башын көтөрбөйт экен. Ошон үчүн кой байкан адамдар кичпейил болот. Менин Адилова, Орозова деген эки атамдын коюн багып берген абаларым бар эле, ушунчалык кичпейил болчу. Чоңго деле, кичүүгө деле кичпейил мамиле. Сени кичинекей дечи эмес, барсаң майын коюп, чайын коюп, каймагын коюп, сыйлап урматтап. Эми жаныбардын сыпаты адам өткөндөн кийин аялдын сыпаты эркек өтөт. Бирок дагы бир жаман жери эркектин сыпаты да аялдарга өтө баштады. Аял болсо, эркек болсо. Чын, адамды тартып турган нерсе бул сулуулук эмес, адамды тартып турган нерсе өзгөчөлүк. Байкайсыңбы? Бул сулуу жигит экен, бул келишкен жигит экен, бул татынакай кыз экен, бул башка кеп. Бирок бул өзгөчө аял. Башкача болобу экен? Бул өзгөчө эркек, бул өзгөчө мырза, өзгөчө жетекчи, өзгөчө адам. Адамды тартып турган нерсе оригиналдуулугу. Ошон үчүн эркектей болгону жакшы, аялдын аялдай болгону жакшы. Бир макал бар го, кыштын кыштай дейт, кыздын кыздай болгону жакшы. Ушу сыпаттар бирине бир өтпөсүн. Анткени кыргыздын макалдары укмуш. Кыргыздын макалдары менен сиздер окуган университеттеги идеология бирдей эле. Мисалы дейт, аял үндүү эркектин дейт, кубаты жок дейт, эркек үндүү аялдын уяты жок дейт. Ошол эле мезгилде динде да айтылат. Эркекче кийинген аялдарга, аялча кийинген эркектерге каргыш болсун деп. Аялга эркек окшошо баштаганда, эркек аялга окшошо баштаганда, ошондон баштап кыямат келди деп эсептей бергиле деген. Кудай ошондон сактасын. Чындап эле биздин маданият жөнүндө бүгүн силерге сүйлөп берейин дедим. Маданият деген жөнөкөй нерсе эмес. Мисалы, маданият деген шаардык, мадиналык деген сөздөн келип чыккан. Маданият деген сөз ушундай келип чыккан. Бул биздин сүйлөгөн мааниде, бирок культура деген бул орустун сөзү эмес. Culture деп англисче айтылат, грекче деле ошондой, латинче деле ошондой. Мааниси келип, жер иштетүү дегенди билдирет экен. Чындап эле жерди айдайсың, мал алайсың, жумшартасың. Мен да айылда чоңойгом, көп дыйканчылык кылганмын. Андан кийин үрөндү себесиң, ошол үрөн тамырга айланат, бул жагы сөңгөгү чыгат, бутагы чыгат, ошентип өсөт. Маданият ошол сыяктуу. Ар бир элдин үрөнү, ар бир элдин тамыры бул маданият. Ар бир элдин үрөнү, ар бир элдин тамыры бул маданият. Эмнеге мен маданият менен аял затын байланыштыргым келди? Азыр байкасаңар, Кыргызстанда жашап атабыз. Атыбыз кыргыз, бирок затыбыз кыргыз эместер толтура. Балдарды, байкуштарды кыйнап, арифметикага берип атабыз, $5000, $10,000 төлөп окутуп атабыз. Сүйлөгөнү англисче, французча, кытайча, түркчө келип кыргыз болбой калып атат. Бул билим аркылуу бар го, адамдын аң сезимин, жүрөгүн, пикирин, оюн өзгөртүп койсоң болот. Биринчи балага адеп бере турган, маданият бере турган ким? Аял заты. Азыр балдарды кантип уктатасыңар? Бир колдо сотка, бешик болсо бешик терметесиң, болбосо уктабасаң азыр деп баштайсың. Мышык келет же карышкыр келет деп. Баланы калпычылыкка үйрөтүп атасың. Карышкыр эч качан келбейт. Сен карышкырды өзүң көрө элексиң. Бала кичинекей болсо мейли, бир аз сөз түшүнгөндөн кийин ойгон болуп карышкырды бүтөт экен. Бир жолу жок, эки жолу жок, үчүнчү жолу вирус келет экен, калп айтса боло берет экен деп. Проблеманы баштаган мына өзүбүзбүз. Ошон үчүн мурдагылар кандай уктаткан, азыркылар кандай уктаткан. Укта деп коркутасың, же шоколад бере коесуң, же болбосо алдайсың, өзүң колуң бул жакта, же болбосо дагы бир сүт бере коесуң, суу бере коесуң, бала сөз укпай атат. А мурдагылар канткен? Алдей ак бөбөк деген уктуңар беле? Ак бешеке, жат бөбөк. Алдей кулунум, ай заманда туулдуң дейт.
шекер кошкон буламык дейт, сары майга жуурдум. Ушуга окшогон сөздөр менен маданиятты да үйрөткөн, сөз байлыгын да көбөйткөн, адепти да үйрөткөн, тарыхты да үйрөткөн, ыйманды да үйрөткөн. Бала жаш кезинде эмне сөздөрдү укса ошонун баардыгын кайра кайталайт экен. Айтты го, 3 миллион сөз уккан балдар бар дейт, 15 миллион, 30 миллион сөз уккан балдар бар дейт. 30 миллион сөз уккан бала 3 жашына чейин ал өнүгөт дейт, анткени өсөт экен. А биз болсо балдар менен көп сүйлөшпөй калдык, сотка менен сүйлөшөбүз, телевизор менен сүйлөшөбүз, балдар менен сүйлөшпөй атабыз, ошон үчүн балдар кийин сүйлөгөндө жарым эле сөздөрү неме менен неме. Ана неме бар, ошо менен неме, мынтип анан кийин неметип, ошо анан неметип койдум, ошо менен неме. Неге? Анткени мурдагылар сүйлөгөндө кара, бычак берсең гындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кум кетер, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер, кара санап бирди алсаң колуңуздан миң кетер, аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың. Реп бизден чыккан. Токтобой, бирок бир сөз экинчи сөзгө окшобой, ар бир саптын өзүнчө мааниси бар. Ошол сөздү сүйлөгөн биздин ата бабалар. Неге? Анткени апалар көп сүйлөшкөн. Айтматовдун тагдырын карагыла, тарыхын карагыла. Эмне үчүн Айтматов болду? Анткени айым кыз апасы бар эле, кара кыз апасы бар эле, экөө тең жомок айтып берет эле. Ушунчалык жомого көндүргөн, кечинде жатып атып, жомок айтып бербесең уктабайм дечкен, жомогу түгөнүп калганда эшикке чыгып ойлонуп келиш үчүн мен кошуналардан жомок сурап келем деп чыгып кеткен апасы. Ары басып, бери басып ойлонуп, жылдызды карап, айды карап, күндү карап, даракты карап, жаныбарларды карап, ойлонуп келип айтчу экен, ошондон кийин гана укташ экен. Азыр араңарда акыркы жолу баласына жомок айтып берген ким бар? Ким бар? Өтө аз. Бирок акыркы жолу ким сериал көрдү десе чекерин айтып бересиңер. БТС'нин өмүр баянын аябай жакшы билишет. Эркек балдар Роналдынын шортасынан бери билишет. Кайсыл оюнда канчанчы секундта, канчанчы девяткага, урушка, алдыга топ киргизгенден бери билишет. Аялдар түрк сериалынын баатырларын, геройлорун аябай жакшы билесиңер. Ошол түрк сериалында жана ким эле Кемаль, азыр ошол Османды аткарып атыптыр. Ошону көрүп аткан мезгилиңерде өзүңөр тууган бала келсе айдап чыгасыңар. Жок эле жогол, мен мынаны көрүп атам. Өлтүрүп коем азыр. Уктагын киргин дейсиң, сага караганда тиги артыгыраак болуп атат. Болбосо ошол баланы өзүң туудуң эле. Өлүп калайын деп ар жака бир барып келип. Эмне үчүн кийинки мезгилдерде апаларга болгон сүйүрмат кетип атат? Кээде биз балдарга жакшы мээрим бербей калып атабыз. Россияга кеткендер бар, түшүнсө болот. Казакстанга кеткендер бар, түшүнсө болот. Эмнеге? Бала чакамды багам деп кетип атат. Бирок ал жака кетип акча жөнөтүп атат. Бала акчага тоюп атат, кийимге тоюп атат, оюнга тоюп атат, оюнчукка тоюп атат, бирок бир нерсеге тойбой калып атат, мээримге тойбой калып атат. Ушул боюнча маданиятка, мээримге байланыштуу бир икая бар, жакында бир эжекеден уктум. Биз ставкалай болобуз да, жакшы сөздү бул алым айтат, бул жазуучу айтат, бул кыйын айтат, бул артист айтат. Жөнөкөй эле бир апа мага бир аңгемелерин таштап кеткен экен, ачып отурсам мындай бир окуя бар экен. Илгерки өткөн заманда биздин душмандар улам кол сала бериптир. Биздин жигиттер түн уктабай, күндүзү дагы бел чечпей, кармашып аларды куалай бериптир. Анан бир учур келет деп, ошол учур келгенде ыңгайын таап, душмандар караңгыда басып келип, бир айылды тып-тыйпыл кылып, катуудан казан алат экен, жумшактан күлү калат экен. Баарын өлтүрөт, аялды, эркекти баардыгын өлтүрөт. 100 жаш бала бар экен, 9, 8, 5, 6 жашар. Ошолорду эркек балдарды кармайт дагы өлтүрбөй алып кетет ошолорду. Анан бир Кулбото деген киши бар экен, отун алганын тоого кетиптир. Тоодон келсе айыл жок, тып-тыйпыл. Бирок кетип атканда байкап калды, айылдын жаш балдарын байлап алып кетип аткандыгын. Ошондон баштап ошол киши буякта жашайт экен. Баягыларды биринчи кезекте ач калтырат экен, экинчи кезекте кеч калтырат экен, кийими жок калтырат экен, суукта калтырат үчтө деген, ысыкта дагы кыйналбайбы азапка салат экен. Мээрим жок, сөгүш сүйлөгөнү, урмай, тепмей, анча-мынча ортолоруна бир тамак койсо, ошону талашып мушташат экен. Эң башкысы мээрим көргөн жок. Бир да мээрим көргөн жок. Ошол балдар ушунчалык ташпор болуп чоңойгон экен. Ушунчалык ташпор, алдынан адам чыгабы, аял чыгабы, эркек чыгабы, бала чыгабы, кемпир чыгабы, өлтүрүп коюш оңой эле нерсе экен. Адамда мээрим болбосо, адам кейпиндеги айван чыгат, адам кейпиндеги жырткыч чыгат, адам кейпиндеги шайтан чыгат, Кудай ошондон сактасын. Адам кейпиндеги макулук чыгат. Адам кейпиндеги адамдар көп деле эмес, анткени асмандан эң аз эмне түшкөн? Ахлак менен хидаят түшкөн. Эң аз нерсени табыш кандай экен карасаң, тонна топуракты иштетип атып, арасынан грамм алтындарды табасың. Ошол сыяктуу тонна топуракты иштетип атып, арасынан грамм алтын тапкандай канчалаган адамдардын арасынан жүрөсүң, бирок адеп табыш кыйын болуп атат, ахлак табыш кыйын болуп атат. Ошентип мээримге төйгөн балдар ушунчалык ташпор болуп аткан, аларды мушташканга үйрөтөт, чабышканга, сайышканга, жаатканга, а дегенде казактарга жөнөткөн экен. Бир боор эл дебей аларды кырып келген экен. Анан кийин
уйгурларга жөнөтөт, бир боор дебей аларды кырып келет. Эми даяр болду деп туруп, ошол кыргыздын тууган балдарын каны кыргыз, жаны кыргыз, кыргыздын өзүнө салган экен. Андай бир да душман калмак кирсин, Кытай кирсин, кыргызды кырган эмес экен. Ошо 100 бала жетилип алып, баатыр болуп алып, өзүнүн элин кырып келатат. Ак элечектерди жара чаап, ак калпактарды сайып баратат, жаш балдарды өлтүрүп баратат. Ошону уккан жана Кулбото деген киши ушунчалык даанышман киши экен, ал түшүнөт экен. Бул бөлөктөр эмес, бул өзүбүздүн балдар. Баягы балдар, алар мээрим көрбөй калды. Эненин мээримин көрбөй калды, жакшылык көрбөй калды. Булардан жакшылык күтпөш керек. Буларды токтоштун бир гана жолу бар деп туруп, колмузчуларды бүт топтоп туруп, тоолорго, колотторго коюп, анан кийин бир мезгилде комуз ойноткон экен. Эч качан көздөрүнөн жаш чыкпаган, эч качан бирөөгө мээрим төкпөгөн ушунчалык ташбоор жигиттер комуздун үнүн укканда токтоп, адегенде көлкүлдөө берип, өмүрүнөн чыкпаган жаштар чыгып, ыйлап токтоп калат экен. Анан аркасындагы душмандын адамдары келет да, баш кесерлер, аларды контролдоп. Келип алып, чаппайсыңар, өлтүрбөйсүңөр десе болбой угуп атат дейт. Бир убакта ушундай бурулду дагы дейт, душмандын баш кесерлеринин бардыгын башынан алып таштады дейт. Неге билесиңерби? Адамдын өзүнүн канында бар нерсе бар го, аны эч ким жогото албайт. Эмне үчүн адамдын өзгөчөлүгү адам тартып турат дейм. Биз канчалык чачыбызды боебойлу, көзүбүздү көк кылбайлы, орус боло албайбыз. Орусча мейли акценти жок сүйлө, америкалыктарча акценти жок сүйлө, Америкага көчүп кетип кал. Сен эч качан англичанин, англосаксыз деп айтпайт. Россияда ушундай бир элдер бар, өңү биздикиндей, бирок аттары Анна Петровна, Александр Иванович болуп калган. Өңдөрү кудум эле биздикиндей, алар эч качан орус боло албайт. Орус болобуз деп 70 жыл жакшы аракет кылдык. Алар да кабыл албайт, биз дагы боло албайбыз. Анткени бизди жараткан Алла кыргыз кылып жаратты. Жараткан кадыр зат. Кааласа бардыгыбызды орус кылат эле, кааласа бардыгыбызды тажик кылат эле, кааласа бардыгыбызды Пакистан, кааласа бардыгыбызды араб кылат эле. Бирок кыргызды кыргыз кылды, өзбекти өзбек кылды. Неге билесиздерби? Анткени жашоо жеңил болсун деп. Абдулла деген ат өзбекте дагы бар, казакта дагы бар, кыргызда дагы бар. Эгерде дүйнөдөгү 7 миллиарддын бардыгы кыргыз болгондо, эмне кылат элек билесиздерби? Абдулла дегенден болмок бир 300 миллион. Анан Абдулла деген досторум бар да, кайсы Абдулла десе турмаксың, баягы Абдуллачы деп. 300 миллиондун кайсы бирин билесиң? Азыр оңой. Кыргыз Абдулла, казак Абдулла, өзбек Абдулла, тажик Абдулла, көлдүк Абдулла, оштук Абдулла, саяк Абдулла, бөрү Абдулла. Бул бөлүнсүн, жарылсын, бирин-бири жаман көрсүн эмес, жашоо жеңил болсун, биринен бири үйрөнсүн, бирин-бири колдосун, дос болсун, бир тууган болсун деп жараткан бөлүп койгон. Асмандагы жылдыздар бардыгы биригип алса, азыркыдай кооз болбойт эле. Бири кара чымыңдап турат, бири балбылдап турат, бири жалжылдап турат, бири кызылыраак, бири көгүрөөк, бири сарыраак. Ошонусу менен асман кооз. Маданияттар да ошол сыяктуу. Кыргыздын маданияты бар го, башка бир да элде жок. Ушунчалык керемет маданиятыбыз бар. Улууга урмат, кичүүгө ызат. Хадисте да ушундай. Аялды урматтаган, сыйлаган кыргыз элинде болгон. Тарыхты кара, Канике энебиздин орду Манас атабыздын ордунан кем эмес. Айчүрек энебиздин орду Семете атабыздын ордунан кем эмес. Аял жакшы, эр жакшы деген макал кыргызда гана бар. Аял жакшы, эр жакшы. Аял дейт, эрди эр кылат, кара жер кылат. Бул да кыргыздын макалы. Курманжан Даткадай эне кыргыздан гана чыккан. Ошон үчүн ойлобоңуздар, биздин маданият мындай эмес, бүт эле тияктан бияктан үйрөнөбүз деп. Биздин маданиятыбыз укмуш. Биздикидей маданият убаган арабтарда да болгон эмес. Алар эмне кылган билесиздерби? Өздөрүнүн кыздарын өздөрү өлтүргөн. Боюнда бар аял кетип атса, экөө мелдешкен дагы барып алып туруп ичин жарган. Ичинде эркек чыгабы же аял чыгабы деп. Кокус эркек чыкса, эркек чыгат деген утуп кеткен, алтын алган, тиги өлгөн бойдон кала берген. Аны сураганда киши болгон эмес, кызыкканда киши болгон эмес. Улуу сөздө уят жок, бети жок, уяты жок аялдар тун илип койчу экен, каалагандар келе бергиле деп. Качан төрөгөндө өз тандап алчу экен. Атасы сен болосуң деп. Ошондой болгон булар. Керек болсо билесиздер да, өздөрүнүн кыздарын өздөрү өлтүргөнү, көмгөнү бул баатырлык эсептелген. Ошо мезгилде аял затынын кадыры болгон эмес. Аялга аялдай, напсинин бир кумардын объектисиндей караган. Качан биздин маданият келди, качан биздин дин келди, ошондон баштап ызат аброй таража көтөрүлдү. Аял деген бир эле аял эмес, аялдын арасында апа бар. Апа деген ушундай, а дегенде байкуш ичинде көтөрөт, боорунда, жонунда, колунда, өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт. Азыр ушул жерде турам, ойлоп аткам, мени дүйнөдө бир эле аял болсо керек, бул менин апам. Кантип экен, кече бир сапарга кетти эле, бир аз кечирип келдим, кечирип коюңуздар. Сапарга барып келдим эле. Сапарга барып келдим, арамдан зор үлгүрдүм, анткени жолдо пробка деген бар, бир аз кечирээк чыгып калдык. Не болду экен, жолдо тайгак, качан болсо талаа сүздө жүрөт, Кудай өзүң колдо, өзүң корго, өзүң жолдо деген ким? Бул сенин апаң.
Ошон үчүн беш энелердин таман астында деп эненин даражасын көтөрдүбү? Көтөрдү. Азыр кыргыздарда дагы эне күнү бар, ата күнү жок. Байкадыңыздарбы? Бул эне күнү деген официалдуу бир гана күн. Бирок эненин күнү күн сайын болуш керек. Келиңиз, апа, bu жака отуруңуз. Ушул жака отуруңуз. Буну да коюңуз. Энелер күнү деген Кыргызстанда бир күн бар, аталар күнү деген жок. Эненин даражасы көтөрүлдү. Эненин дейт. 5 эненин таман астында деп атат. Атанын таман астында деген жок. 5 эненин таман астында. Бул бир. Экинчи, аялдын даражасын көтөрүп атат. Өзү айтып атат. Ага, Алланын мерими болсун, рахматы болсун. Айтып атпайбы? Ким аялына жакшы мамиле кылса, араңарды эң жакшыңар ошолор дейт. Ким жумшак мамиле кылса дейт, араңарды эң жакшы ошол дейт. Араңарда дейт, аялдарды эң жакшы мамиле кылган ким дейт? Мына мен дейт. Аялдын даражасы көтөрүлдү. Өлүп баратканда дагы акыркы сөздөрдүн бири аялдарга жакшы мамиле, аялдар аманат. Муздак сууга аял заты колун салса, эркектер ошого да жооп берет. Бирок мындай нерселерди аялдарга көп айта бербеш керек. Анткени билесиңерби, өзүңдүн укугуңду окуганда күйөөңдүн укугун окуй, өзүңдүн милдетиңди окуганда күйөөңдүн милдетин окуй. Бир жактуу илим эмес. Илим ал жагында алып кетет, бул жагында алып кетет. Всесторонне объективно деген сөз бекер эмес. Анан биздин маданият келди, кыздардын даражасын көтөрдү. Мынча кыздуу болсоң, жакшы тарбия берсең, бешикке барасың деп. Көрдүңүздөрбү? Тайженин кадырын көтөрдү. Бул жерде менин тайжем отурат. Тайженин кадырын көтөрдү. Кокус апаң өтүп кетсе, апанын ордуна эле турган тайже болот. Тайже өтө жакын. Ушунчалык жакын болот. Апаны сыйлай албай калсаң, тайжеңди сыйлай бер, апаңдын сыйлаганын ордуна өтө берет ошол. Акыретке барганда бир тууган эркек кача деген. Азыр деле ошондой го, эркек бала курсагы тойсо болду, ата менен апа менен иши жок. Сотка болсо болду, оюн болсо болду, кийим болсо болду, акча болсо болду. Ачка болгондо апасы дейт, апа курсагым ачты, бүттү. А кыз кичинекейинен баштап идиштерди ташып, бирдемелерди жууп, аныгыла коюп, мунугала коюп баркыш. Ошентип отуруп, кыз кишинин даражасы күйүмдүргү такыр башкача. Акыретке барганда дагы бир тууганга берсе соопту кыз берет экен, эркек бербейт экен. Ушу дүйнөдө деле менин карындашым байкуш. Кокус, Facebook'та мени бирөөлөр жаман жаза башса мен ага көңүл бөлбөйм. YouTube'дан бирөө жаман жаза башса мен ага көңүл бөлбөйм. Кайра сүйүнөм. Сени мактаганда ошого ойлон дейт. Анткени бирөө сени мактап атканда ушундай дуа кылыш керек экен. Ушул мактап аткандыгы үчүн мени азаптаба деп. Анткени мактоого ылайык бир гана жараткан, адам эмес. Бир гана жаратканы ылайык. Бирок адамга жагат. Адамдын бир жаман жери бетине мактасаң, ишенип алат. Ошол жери жаман да. Ушундай экен да. Ошон үчүн адамды бетине мактаба дейт. Бетине мактасаң, мойнун сындырган менен барабар. Мактасаң, аркасынан макта. Ал ага ишенбейт, аркадан мактасаң ага ишенбейт, бирок сага болгон жүрөгү жылып калат. Сага болгон махабаты күчөйт, жылуу сезими күчөйт. Ошон үчүн душманың болсо, аны жамандыба, мүмкүн болсо мактай бер. Бир күнү сенин эң күйгөн жан досуң ошол болуп чыга келет. Ошон үчүн бардыгын даражасын көтөргөн. Көрдүңүздөрбү? Даражасы көтөрүлүп. Азыр эми жубайдын да даражасын билесиздер. Эркектин эмне укугу бар, аялдын эмне укугу бар. Ошон үчүн көпчүлүк Ислам университетинен кызылганасы корко баштады. Эмне себептен дегенде, чындап эле аялдын укугун сактаса, эркекке кыйын эле болуп калат. Алар мен айтпай эле коеюн, азыр видеодон чыгып кетсе, канча аялдар ушунча керек экен деп ошол жерин эстеп калат дагы, кайрандарды кыйнай берет. Тарсеткенин баары тамаша. Эми ал заман өттү. Ушул эрежени, ушул баалуулукту тап келген адамзаттын даанышманды бул дүйнөдө жок. Мындан ары аялдын даражасы кантип көтөрүлөт? 3 нерсе менен. Жаратканга ибадат, өзүнүн жубайына итаат, балдарына тарбият. Мен аягынан баштайын, тарбиядан. Апамдын сүйлөгөн сөздөрү кээде китебиме кирип кетет. Ал адабий сөз эмес, ал диалект. Апам ушунчалык жакшы сүйлөйт. Апам менен сүйлөшүп отурганда ушчалар кат алат элем бала кезинде. Тартынбай бирдекелерди кенен кесир айтып берет эле. Ошолор менин сөз байлыгым калыптанышына өтө чоң салым кошкон экен. Ошон үчүн балдар менен көбүрөөк сүйлөшүңүздөр. Азыр балдар менен сүйлөшпөй калдык. Балдарга караганда азыр айттым, Кемаль менен Күжүмпү алдыга өтүп кетти. Кудай ушундан сактасын. Эми балдар тарбиялаганда дагы мойнуңу жылып коем деген сөздөрүңөр бар. Өлтүрүп коем азыр, ана кирпичиңди күйүп коем, мээңди чайгап коем. Уктуңбу? Өлтүрүп коем. Бир пил бар экен, байланып турат дейт. Болгон ички эле жип менен. Анан таң калыптыр бирөө көрүпчү. Бул пил го, тартып койсо үзүлүп кетет десе, жок, үзүлүп кетпейт, бул кетпейт бул жерден. Неге дегенде мен кичинекей кезинде байлагамын. Ошондо тартып көргөн, үзүлбөй койгон, азыр чоңойду дагы деле үзүлбөйт деп ойлоп атат дейт. Ошон үчүн байларды колуңдан келбейт деп айтпа, кыла албайсың деп айтпа. Бирдеке кылса эле сен кыла албайсың деп башка бир коесуң, ошо менен кыла албайт экенмин деген бойдон чоңоюп кетип атат байкуштар. Өмүр бою эчтеке кыла албай жүрүп кетип атат. Бул бир. Экинчи, баланын оозунан бирдеме чыкса эле дароо бере коюп атасыздар, ушул туура эмес. Не десе балам да жакшы көрөм да, жакшы көргөн бул каалаганын бериш эмес, бул душмандык.
кокусундай берген келсе, жок дегенде 3-4 жолу сурат. Жашоо сен каалагандай болбосун, сураганыңдын баары келе бербесин, тилегеңдин баары келе бербесин, алдары түшүнгөндөй болсун. Жок дегенде 3-4 аракет кылсаң келерин ал түшүнгөндөй болсун бала кезинен баштап. Жакшы көрөм деп эле бере берсең, ал анын кадырын билбейт. Бир миллионер бар экен, бүт бардык жерге барса сыйлайт экен. Президенттер сыйлайт экен, премьерлер сыйлайт экен, депутаттар сыйлайт экен, чет өлкөдө сыйлайт экен, компанияда кызматкерлер сыйлайт экен. Сыйлабаган ким? Бир гана балдары. Балдарым болбосо эң кымбат мектептерде окутуптур, эң сонун кийимдерди кийгизиптир, көрсөтпөгөн жерлерди кыдырып көрсөтүп чыгыптыр. Балдарына ушунчалык көңүл бөлөт экен. Бирок баары бир кадыры жок. Эмнеге билесиздерби? Анткени ошол акчаны байкуш миллионер кантип тапканын балдар билбейт экен. Биздин убакта да болот эле, магазин каяктан нан каяктан чыгатса магазинден дегендер болгон биздин убакта. Ошон үчүн жараткан биздин башыбызга бир акыбал алып келди. 93-94 дүкөндөргө нан келбей калып, тоонун башына чейин кетмен деп чыкканбыз го. Ал заманды көрбөй калдыңар силер. Бул жерде апалар отурат, ишенбесиңер сурагыла. Анан Россияга кете баштаган. Мен да нанга кезекке туруп, эртеден кечке. Нан жетпей калып, үйгө ыйлап келген учурлар болгон. Эми ыйлаганда өкүрүп ыйлабайт элем, чоңоюп калган 13-12 жашар балам болсоң керек эле, 14 жашар болсоң керек эле. Кадимкидей көзүмөн жаш кетет эле. Анткени мени күтүп аткан инилерим, карындаштарым, апам, бир туугандарымды эстеп келет элем. Алар күтүп атат азыр нан келет деп, сен нан жок кирип келе атасың. Ошондой замандарды көрдүк, ушуга Кудайга шүгүр. Ошон үчүн нандын кадырын билем. Азыр кыздарыма берген тарбиямдын бири нандын ушагын тер. Эркек балдарды да көндөрүш керек, кыздар да көндөрүш керек. Эмнени кортутсаң, ошонун кордугун көрөсүң. Ошон үчүн балдарга сураганын бере бербегиле. Балага жакшы көрүү деген эмне? Баланы тарбиялоо деген эмне? Баланын жакшы амал кылышына шарт түшүп берүү. Садага бересиңби, кеде баламен кетип атасыңбы? Тетиги байкушка апарып берип койсоң, балаң берет, шадыраңдап сүйүнөт. Эми балам ушага курсагын тойгозуп алат, эртеги кийим алып алат, анан сага батасын берет, бактылуу болсун дейт, сулуу болсун дейт, эстүү болсун деп сен сага тилек кылат. Ошол тиет, анан сен келечекте бактылуу болосуң десең, бала кадимкидей сүйүнөт. Дагы бир жакшы күнү көрдүңбү, күлүп турат. Эмне күлүп атат билесиңби? Өткөндө сен акча берип кетпедиң беле деп тиянагын да көрсөтүп койгула. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн баланын жакшы амал кылышына шарт түзүп берүү тарбия деген ошол. Оозунан чыкканын бере берген бул тарбия эмес. Бул бир. Экинчиден балага жакшы чөйрө таап бериңиздер. Бала акылы жок. Акылы жок дегени кичинекей да эмес, силер көргөн эмес. Көрүнгү менен ойноп кетиши мүмкүн. Кечинде сөгүнүп кирген балдарды көрүп атасыздарбы? Орусча сөгүнүп, англисче сөгүнүп, чөйрөсү ошондой. Ичке койгонду башка тепкенди үйрөнүп кирип атат, урдаганды үйрөнүп келип атат. Анткени чөйрөсү ошондой. Балага чөйрөнү таап бере турган ким? Апа, ата. Башканы аңдыган туура эмес, күйөөнү аңдыбаңыздар. Кошунан аңдыбаңыздар. Анткени аңдыган чоң күнөө. Эгерде аңдысаң, анын кемчилигин көрсөтүп коет. Анын кемчилигин көргөндөн кийин дагы бир күнөө пайда болот. Эмне деген күнөө? Кыйбат деген күнөө пайда болот. Кыйбат деген ушундай нерсе, ошол кишиге жолугуп кечирим сурамасаң кечирилбей турган күнөө. Анан ошол кыйбат таркаган сайын күнөөсү сага жазыла берет. Анан ал кыйбат теге жеткенден кийин ортодо душмандык пайда болот. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бирөөнү аңдыба. Кокус бир жамандыгын көрүп калсаң, андан көрбө, өзүңдүн көзүңдөн көр. Проблема менде болуш керек. По-моему, туура эмес көрүп алдым деп, балким түшүмдүр деп туруп өзүңдү алдап кой ошо менен. Адам кандай болсо бирөө ошондой ойлойт. Бирөө дейт, түн менен урлук кылып келиптир дейт. Анан эртең менен үйүнө кирип жатып, тынч албай сыртка чыкса, бир жакшынакай эле адам келатса, мына точно уруп болуш керек деп коет дейт. Урлуктан келатат депчи. Ошон үчүн бирөөнү аңдыган бул чоң күнөө. Карасаңар, азыр коридорлордо видео камералар бар. Мейманканага барсаңар, фойеде бар. Бирок сенин бөлмөңө койбойт. Адамдын жеке жашоосун аңдыган мыйзамда да туура эмес. Жаратканын мыйзамы менен адамдын мыйзамы көп жагынан окшош эле. Ошон үчүн бирөөнү аңдыбаңыздар, анан күйөөнү аңдыбаңыздар. Анткени күйөөнү аңдысаң, шайтан сөзсүз бирдемени таап берип коет. Ошол жаман пикир, жаман күмөн акыр үй бүлөнү жок кылып тынат. Аңдысаң кимди аңды? Балаңды сөзсүз аңды. Анткени жолдон чыгып кетпесин, адашып кетпесин, бирдирге кошулуп кетпесин. Ага жакшы чөйрө таап бериш ким? Бул апанын милдети. Өзгөчө атаныкы эмес, апаныкы. Ата деген сырткы тоң, кеде аякта жүрөт, биякта жүрөт. Мен кыздарымын төлө бир карасам эле басып калган болот, бир карасам чоңоюп калган болот, бир карасам шүйлөп калган болот. Эркек ушундай болот экен. Ошон үчүн карасаңыздар, эң мыкты балдарды ким тарбиялаган, ким төрөгөн? Такыба апалар төрөгөн. Анан тарбия десе эле биз бирөөгө ант мынт дегенди айтабыз. Кудай бетин нары кылсын. Бирди сүйлөп, бирди кылсаң, андан өткөн жаман тарбия жок. Жалган сүйлөп, ушак айтпа деп туруп отурасың бирөөнү менен ушакташып. Бир. Анан мени жок деп кой деп айтып атасың. Эки. Ошон үчүн балдар калпы чыгып атат. Балдар жаман чыгып калса, эң кыйналары кыйнагандар канча? Фейсбуктан жазып кыйнагандар канча? Ал кыйналгандар эчтеке эмес. НКВД, КГБ бир да кыйнабайт.
бала апаны кыйнаганчалык, бала атаны кыйнаганчалык. Кудай ошондон сактасын. Эң чоң байлык дагы дейт, бул алтын эмес, күмүш эмес, анын таркап кете турган нерсе, бир күн жок боло турган нерсе. Акыретке барганда сурагын ким берет, өзүң бересиң. Бирок аркада калган бала эң чоң байлык ошол, эң сонун тарбиялуу болсун. Ошон үчүн баланын тарбиясына эң чоң маани бериңиздер. Эң чоң инвестиция бул. Азыр швеяга салган инвестиция, магазинге салган инвестиция, анан кийин дагы бир бизнеске салган инвестиция эмес, балага инвестиция керек. Ошону кыла турган ким? Сиздер. Бекерден айтпайт, кыздын намызы элдин намызы. Сиздердин тарбиялаган балдар бул Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын келечеги, Кыргызстандын оматы. Ошон үчүн мен айттым, кыргыздын маданиятын үйрөтүңүздөр. Бир адам болгон экен, муну Мухтар Шахановдун жазганы бар. Атырардын кыйрашы деген бир чыгармасын издеп көрүңүздөрчү. Менче ошону окуңуз керек эле. Ким окуган? Ошодо Чыңгыз хан бүт шаарларды оңой эле талкалап келатат, жеңип келатат, бирок Атырарды ала албай койгон экен. Күн чабул коет, түн чабул коет, ал жагынан бул жагынан аткылайт, адамдарды жиберет, чапкылашат, такыр ала албай коет. Өрт коет, такыр ала албай коет. Акыры айтат экен. Ар бир элде бирден чыккынчы болчу эле, бир чыккынчысын тапкыла, ошол ичин ачып берсин деп. Анан адамды чакырат, өзгөчө аял киши байлыкка бат азгырылат, Кудай бетин нары кылсын. Байлыкка азгырылбай турган учурлар бар. Такыр азгырбаш керек. Байлык жакшылыкка апарбайт. Азыр көрүп атасыздар, Кыргызстанда эң бакытсыз адамдар ким? Байлык. Бай адамдар. Чындап эле байлык көбөйгөн сайын душман көбөйөт, илим көбөйгөн сайын дос көбөйөт. Кайсынысы маанилүү? Ошон үчүн караңыздар, илимди бирөөгө берсең көбөйөт, байлыкты бирөөгө берсең азаят. Илимди сен сактабайсың, сен байлыкты сактайсың, ойлонуп отурасың. Азыр берде дагы акчасы барлар отурат, үйгө уруп кирген жокпу деп быжылат болупчу. Кулагы менде эмес, көңүлү менде эмес, анын байлыгында, эгерде бияка келген болсо. Көбүнчө келбейт да. Аны сен сактайсың, бирок илим сени сактайт. Илим менен өкүм чыгарасың, байлык өкүм чыгат. Ошентип бирөөнү эптеп табышат экен, дагы айтат экен. Байлык бүт сеники болот, сулуу кыздар бүт сеники болот. Ушул шаарга сени мэр кылабыз, аким кылабыз. Баратын ачып бер дейт экен, макул деп туруп ачып берет. Анан түнү менен шаарды тып-тыйпыл кылып темиздеп чыгат экен. Аялдарын күн кылып, эркектерин кул кылып, баатылардын бардыгын кырып. Анан жөнөп аткан мезгилде баягы келет экен. Сөз бербедиңер беле мен падыша кылам деп бул жага. Дегенде Чыңгыз хан айткан дейт да. Менин аркамда бир чыккынчы калды эле, саткынчы калды эле. Ошол качан саткынчылыгын кылат деп кылчаңдап жүргүм келбейт. Азыр башын алып кетиш керек муну деп айтат экен да. Ошондо элдин арасынан бир аксакал чыгат экен. Ушул баланы өлтүргөнгө мага мүмкүнчүлүк бергиле деп. Сен кимсиң десе, атасымын деген экен. Кандайча балам ушундай чыгып калды, сенде намыс бар экен десе, күнөө менде. Апасы башка элден болчу, боюнда бар мезгилде жөнөтүп ийген элем, ошол жакта төрөлүп, ошол жактын биринчи суусуна озанган, абасын жуткан, тамагын жеген, ошон үчүн мекенин кадырын билбейт деген экен. Чолпонбайды гарантия берем, жакшы эне төрөгөн. Айтматовду жакшы эне төрөп, жакшы эне тарбиялаган. Семетеди төрөш үчүн канекей болуш керек, Сейдик төрөш үчүн айчүрөк болуш керек. Тазалык кандай сонун нерсе? Таза жерге отургуң келет, кийимиң таза болсо, кийгиң келет. Эгерде сен таза болсоң, адамдар сыйлайт, урматтайт. Жүрөк таза болсун, анткени жараткан жүрөктү карайт. Дилиң таза болсун, пикириң, чөйрөң бардыгы таза болсун, оюң да таза болсун. Дилиң өзгөрсө дейт, мен апамдын сөзү бар, түрүң өзгөрөт дейт. Бул жактагы тазалыгың өңүңө чыгат. Эгерде бул жакта арамой болсо, көрө албастык болсо, ошол да өңүңө чыгат. Эң чоң адам сулуулап турган нерсе бул боёк эмес, жанагы эмне каш, анан жасалма, көз жасалма, эмне жана эмне деп коет эле, жана шпаклевкалар эмес, краскалар эмес. Жүрөктүн тазалыгы адамдын эң сулуу кылган нерсе ошол. Анткени ичиң сыртыңа чыгып турат. Сыртың болгон ичиңдин көзгүсү. Элестетип көр, кээ бирлери бул жагы шалтак, бул жеринде так бар, күзгүдөн көрүп калды. Ошону тазалаш үчүн күзгүлүн мындай сыйпай баштайт да, жууй баштайт. Эмне кылсаң деле ал кетпейт, анткени биякта проблема, бетиңи жуушуң керек. Ошон үчүн кыздарым, эгерде сотка түшүп кетсе, жакшылап арчымайсаң чөнтөңгө салбайсың, анткени андан жийиркенесиң болсо, эң жакшы көргөн ошол сотка. Кээде балаңан жакшы көрөсүң, кээде күйөөңөн жакшы көрөсүң ошол сотканы. Мурда менин жеңем айтатымчы, бир тууган жеңем агамачы, мен сенин экинчи аялыңмын деп. Эмне десе, биринчи аялың машина деп. Ошо машинаны сатып алып атканда да биринчи суроң, тазабы деп сурайсың. Урулган эмеспи, согулган эмеспи, краскаланган эмеспи деп сурайсың. Ошон үчүн кыздарым, мен силерден суранат элем. Бул жерде апалар отурат, эжелер отурат. Таза болгулачы. Тазалык деген ушунчалык маани нерсе, бул кол көрүнгөн кармай турган кол эмес. Бул бел көрүнгөн имерип кучактап келе турган бел эмес.
Адамдар күндө көрбөй турган жерлерди көрсөтүп атабыз. Бул жакшы нерсе эмес. Бирдеке деле динди айтасың, динде эмес, кыргыздын салтында. Канекей апабыздын бир жылаңач түшкөн сүрөтүн көрүп таап бергилечи мага. Айчүрек энебиздин. Кечеге эле Курманжан даткан энебиз 2 жол сүрөткө түшүптүр, экөөнү тең байкуш объектти карабай жерди карап түшүптүр. Уялганын кара. Болгону империянын адамдары суранып атат, Маннергейм суранып атат туруп макулдук берген экен. Болсо азыр түшпөй эле коймок экен. Азыр эми кыздын кыздар күнүгө 60-70 түшөт го, болгондо да мындай. Бул эмне десе Dark face деген сүрөт экен, өрдөк тумшук дегенди. Элестетип көр, күйөөң сен өрдөк тумшугум деп атса кандай түшүнөсүң? Dark face кылып түшүп коелу. Бул болгону өрдөк тумшук деген сөз. Ошон үчүн кыздарым, айберди сактагыла, таза жүргүлө, бешиңерге таза бирөө түш келет. Анткени мен бир нерсе менен түшүндүрөйүн. Булганч жер болсо чымын конот. Чымын издеп жүрүп, кайерде заң болсо, кайерде кык болсо, кайерде мусор болсо жерде конот. Бир. Кайерде тарт болсо, өлүмтүк болсо, ал жерге карга менен кузгун конот. Чыныгы бүркөттөр тоонун башына барып, эң таза жерине мөңгөлөргө конот. Эң таза жерге. Ошол бүркүттөргө түш болом десеңер, карга кузгунга эмес, таза жүргүлө. Бул жашоонун мыйзамы. Бул жараткан убадасы, ыймандуу түш келет, ыймансыз түш келет деп. Мен муну айтып атам, бирөөгө берген тарбияң бул өзүңө болгон тарбияң. Анткени өзүңдө болбогону бирөөгө бере албайсың. Дагы бир кыргыздын макалын айтайын. Бул да кыргыздын маданияты. Казанда болсо чөмүшкө чыкпайт деген. Казанда болсо чөмүшкө чыкпайт. Өзүң чыла болсоң бирөөнү жууя албайсың. Эгерде бир ылай суу менен машинаңды жуусаң, анда бетер ылай болуп калат. Ошон үчүн өзүң таза бол. Чындап эле мен бир айтып жүргөн окуямды дагы бир айтып берейин. Аюбидин апасы айткан. Ал бир да согушта жеңилген эмес, арстан болгон. Менин баламды жеңе албайсыңар. Балам качан болсо умматтын үстүндө деп. Эмнеге мындай гарантия бересиң десе, гарантиям бар. Мен аны бир дагы жолу дарат жок эмизген эмесмин деген экен. Ошон үчүн силердин балдарга берген тарбияңар өтө маанилүү. Кыргыздын тилин үйрөткүлө. Өткөндө менин кызымын эжекесине чоң рахмат. Келип эле кызым айтып калыптыр. Айдан ай өтүп, ай мезгили келиптир. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир. Ошол кезде Манас жетиге жашы жетиптир. Койгон аты чоң жинди, чын Манас атын ким билди деп айтып атат. Эжекесине аябай ыраазы болдум. Манас десе жомок деп ойлобогула. Бул кыргыздын чын энциклопедиясы. Ал жерде биздин тарыхыбыз бар. Ал жердеги аттарды, жерлердин аттарын караңыз. Ал жерде керек болсо менталдык арифметика бар. Менталдык арифметика кагаз жок эсептеп атпайсыздарбы? Кара, согуш бүткөндөн кийин канча солдат өлдү эсептеп атат. Канча ат өлдү эсептеп атат. Эртең көкөтөйдүн ашы канча жылкы кетет, эмне коюш керек, баарын эсептеп атат. Менталдык арифметиканын автору кыргыздар өзү. Ошон үчүн кыргыздын тарыхын, маданиятын үйрөтүңүздөр. Караңыздар кандай сонун саптар. Мисалы дагы булут кетсе асмандан дейт, күн ачылып жылт этер дейт. Ажал жетип күн бүтсө кайраң башың шылк этер дейт. Ошо окшогон кыргыздын макалдарын, сөздөрүн балдарга үйрөтүп отурсаңыздар, ошол сөздөр адамды тарбиялайт. Анткени кыргыздын дагы бир сөзү бар. Сөз баштаган эл баштайт деп. Азыр биздин балдар сөз баштай албай калды. Ошон үчүн мокок чыгып атат, ошон үчүн чоркок чыгып атат. Ошого өзүңүздөр көп окуңуздар, балдарга бериңиздер ошону. Аманат деген нерсе ошол. Өзүндө калып кетсе, акыретке кетсе, бул үчүн да жооп беребиз. Азыр балдарга жаман нерселерди таштап кетип атабыз. Жалган айтканды, калп айтканды, аманатка кыянат кылганды, ушак сүйлөгөндү. Бирок эң сонун нерсе кыргыздын салтын, наркын, маданиятын өзүбүздө үйрөнбөй атабыз, кийинкилерге да бербей атабыз. Мен бул жерде эжекем келиптир. Эжекем азыр ушул жерде отургандын бардыгына караганда бул эже, бул жакта бир апа отурат. Кыргыздын салтын, наркын, маданиятын бизге караганда жакшыраак билет. Бирок булар караганда 3 эсе, 4 эсе бул жерде апалар отурат, эжелер отурат. Булар караганда 3 эсе, 4 эсе булардын апалары жакшы билген. Алардын апалары андан да жакшы билген. Же болбосо чоң атама караганда 50% менин атам аз билет, атама караганда 50% мен аз билем, өзүмдүн тарыхымды, тамырымды. Ошентип отуруп кыргыз жок болуп кетсе эмне кылабыз? Ким жооп берет буга? Биздин эл Кудай кааласа жок болбойт. Биздин маданиятыбыз бай. Ушунчалык башкаларга ыктап турсак дагы жоголбогон маданиятыбыз бар. Ошону сактай турган, балдарга бере турган ким? Бул сиздер. Ошон үчүн мен биринчи тарбияттан баштадым. Экинчи күйөө менен мамиле. Итаат. Итаат деген баш үй. Баш үй десе эле айтканын айткан, дегенин деген, өлү десе өлүп, секирдесе секир деген эч ким жок. Бирок ар бир жерде башкаруучу бар. Менин да министрим бар. Жашы менден кичүү, бирок мен баш ийем. Бул жараткандын өкүмү. Деңгели сенден бир эле жогору болсо дагы, даражасы жогору болсо баш ий. Баш ийбеген жерде береке жок. Эгерде эки рул болуп туруп, аял менен күйөө бирдей отуруп алса, сөз авария болот. Эркек айтат, мен машина базарга барам дейт, аял дордойго барат. Эркек айтат, мен жок, мына досторума барам деп, чайханага барам деп, аял Азия молго буруп атып эле бир жерде авария болот.
Ошон үчүн бирөө жоопкерчиликти алыш керек, бирок кеңешиңди айта бер, пикириңди айта бер. Кетип атканда бул жака бурбайлы, бул жака баралы дегенди айта бер, бирок ролду талашпа деген эле сөз. Чындап эле күйөөсүнө баш ийсин дейт, намазын сактасын дейт, 5 убак намазын окусун, пейиштин каалаган эшигинен кирсин. Ушундай укукту эркектерге бергенде биз жыргайт элек. Айтканыңарды кылып, гүлүңөр менен чыгып, отуңар менен кирип, чуркатсаңар чуркап, секир десеңер секирип оңой экен да, эстетип көр. Анан намазды үйрөнүп алат элек, намаз сактап коет элек, болду, каалаган эшигинен кир деп атат. Ошон үчүн итаат деген үй бүлөдө береке болсун, тынччылык болсун. Аламга алым болсоң да аялыңа алым боло албайсың. Бул сөздө уят жок. Эмнеге? Анткени аял өзүнүн күйөөсүн башкалар көрбөгөн акыбалда көрөт. Кээде ооруп атканда, кээде кыйналып атканда, кээде ыйлап атканда көрүшү мүмкүн. Ошон үчүн аламга падыша бол, аялга падыша боло албайсың. Болбой эле ошолор байкуштарды урушуп, кээде кагып, силкип көңүлдөрүн ортуп атасыңар. Дүйнөдө эң байкуш ким? Эркек. Алдап коюшуң оңой эле. Сен жакшы, сен жакшы, сен жакшы. Эшикке чыгып кеткенден сенден көрө ит жакшы деп кой, болду. Адамдын өзүнүн клеткалары дейт. Кандай буйрук алса ошого жараша иштеп берет деп атат. Сен аны азаматсың, берекелүү, ушундай колуң берекелүү, сен бар жерде береке бар, сен бар жерде оомат бар, чечкиндүүсүң, сөзүңө турасың, татынакайсың дей берсе бар го, эркек ошого эле учуп, ойдон корум, тон корум деп күйөөң эмес эле атаңдын кара кулу болуп берет. Анан бул эле сен эркексиң, койчу, жакшына болчу, күлкүмдү келтирбечи, койчу, элдин күйөөлөрүн көрсөң дейсиң, ошентип отуруп байкуш магдыраган, ноодураган кеңкелестерди чыгарып коюп атабыз. Ошон үчүн айтат го, эрди эр кылгандай аял, жер кылгандай аял деп. Бүт дүйнө көкөлөтүп мактап турсун, бирок аялың жаман сөз айтып койсо, ошол нерсени тебелеп коет. Жакында маркумдарын окуп бүттүм. Байкуш Алыкул Жипар беле аялдын аты. Эмне үчүн көңүл калган? Зейнеп, кечирип коюңуздар. Жипар кыздын аты, биринчиси Айдай, ана Зейнеп. Зейнептин аябай көңүл калып калган. Байкуш согушка барган эмес, анткени ооруган. Согушка алмак эмес аны. Күрсүлдөп жөтөлүп жүрсө, немистер каяктан келип алат биздикилердин, туурабы? Ошон үчүн барайын деп атат, ал намустуу жигит болгон. Бирок айла жок, согуштан калтырды, ансыз эле достору согушта, замандаштары согушта, жерге кире албай жүрсө уялганынан. Сендейлер деп көңүлүн көтөргөн экен биринчи. Дайым төрөлө бербейт, ок деген адамды тандабайт, акындар керек, барбагың жакшы болду деп өзүнүн аял айтып атат Зейнеп. Бирок арадан бир топ өткөндө ачуу келгенде айтып койгон экен да. Ушинтип мен очоктун башында урушуп отургуч согушка кетсең жакшы болот эле башка эркектер деп. Ошо сөзүн кечирген эмес экен. Эркектин намысын тебелебеңиздер. Коёнду камыш эрдин намысы өлтүрөт деген ошол. Кээде ачуу менен бир сөз айтып коесуздар, деп кое берет. Ошол нерсе биякта орноп калат. Айтат го, денеге бүткөн жара кайыптайт дейт, бирок көңүлгө, жүрөккө бүткөн жара айыкпайт деп коет. Эркектин көңүлүндө назик көңүл болбойт. Ошон үчүн сен жакшы, ушундай жиниңе тийсе, сен жакшы деп эле кой, мындай эле эшикке чыгарып, анан чоң сүрөтүн чыгарып ал. Кадыбал ыйлып ал. Кетери менен колуңарга перчатканы тагынып, бир колго таякты алып, башка чап, ичкеттеп, бетине түкүр, көзүн чуку. Айтар сөздөрүңдү айтып ал. Бүт энергетиканы чыгарып, келгенде алтынын берекем деп тосуп ала бер, бар жакшынын жайында болот. Элестетип көрүңүз, мен Бишкекке келгенде 98-жылы 2 жер мага эң алыс көрүнгөн. Ушакта адамдар жашайт, неге биякта жашайт, өтө алыс экен. Азыр ойлоп көрсөм, бири Аламирдин бири экен, бири 7 микрорайон экен. Келгенде биринчи үйдө Аламирдин бирден алдым. 2 жыл мурда башка жака котордум, ошол 7 микрорайон. Кайсыл жерди сындасаң, жаман көрсөң, алат ошака апарып коет экен. Бирок менин көзүмө эң татынакай шаардын бөлүктөрү ушул 2 жер болуп калды. Аламирдин один дагы деле жакшы көрөм. Анткени жашаган жериң. Ошон үчүн Айбекке тийсем болмок, Нурбекке тийсем болмок дебеңиздер. Кээде силер сындаган, жаман көргөн балага түшүп келип каласыңар, акыр ошого да көнөсүң, түшүнөсүң эң жакшы ушул экенин. Ошон үчүн сыйлап, урматтап кое бериңиздер, андан эстегениңиздер кетпейт. Деген менен биз жыргап, биз кубанып көрүнгө мактанабыз. Менин аялым билесиң, мындай жасаган тамактар укмушта, тигиде мен мынтип кылган айтып калат да депчи. Байкасаң, эркек киши бирөөнүн көзүнчө аялын башкарганды жакшы көрөт. Ошону түшүнө эле кое бергиле. Бирөө телефон чалса дейт. Аял телефон чалса мынтип атат дейт. Чала бересиңби? Жаман жинге тиесиң да. Чала бересиңби? Экинчи чалба. Барганда барам, уктуңбу десе. Жаныңызда бири бар деп коет дейт. Мындайды биздин гана аялдар кылат. Кыргыздын аялдарды биз эркектер да таппайт. Эгерде эркектер болгондо аларга будан да катуу айтат эле. Анан үйгө келгенде байкасаң мындай. Конок келгенде күйөөң өзгөрүп калат. Ары басып, бери басып, сени бияка жумшап, байкуш ичинен ойлонуп атат, кеткенден кийин аман эсен калсам экен деп. Анан болбойсуңбу деп
Дастархан жабайсыңбы? Аял киши мынча керек, тигинчи керек десе, азыр мына атасы деп коюп жүрөт, алда мынтип карап атат, азыр кетсем мойнуңа жылам деген. Мейли кеткенден кийин бирок элге көрсөтпө. Дагы бир нерсе, балага эң жакшы тарбия күйөө менен аялдын ортосунда ынтымак. Эгерде балаңа билгизбей, урушсаң деле балаң ооруй берет. Не себептен дегенде энергетика аура деген ошол. Ооздон чыккан сөз учуп кетпейт. Бияка жабышат, шыпка, дубалга, кийимге. Ошолордун бардыгы терс энергетика болуп туруп балаңа таасир этет. Ошон үчүн үйдө береке, малтыным, сүйөм, күйөм деген сөздөр көбүрөөк айтылсын. Маймыл, чочко, сен да адамсыңбы? Шлянга деген сөздөрдү айтпаңыздар. Анан чындап эле, азыр көрүп атасыздар, көргөн аштын күйдү жаман дейт, сериалды көрүп атасыздар. Ошодогу балдарга көңүл түшүп калбасын. Бул дагы үй бүлөгө таасирин тийгизет. Мен дагы азыр бу жерде чыкканда сүрөткө түшпөй эле кетейин деп атам. Анткени мага да тынччылык керек. Эртең Facebook'ка чыкканда, Instagram'га чыкканда бирөөлөрдүн алдында турбайм, мынтип коюп мен ана болсо мен билбейм Кадырбек ака дегендей. Тарс эткендин бардыгы тамаша. Анан күйөөгө сый-урмат көрсөтүүнүн дагы бир жолу кайненеге мамиле. Жакшы кылсаң өзүңө дейт, жаман кылсаң өзүңө, өйдө карап түшкүрсөң кайра түшөт көзүңө деп коет. Эмне кылсаң ошол нерсе башыңа келет. Азыр жаш келин болуп келесиздер, өмүр бою жаш келин болуп жүргөндөй күйөөңдү апасынан талашасың. Кайшы айтасың, көңүлүн урутасың. Бат эле, өмүр бат эле өтүп кетет. Мындай зуу эмес, чуу деген бойдон октой өтөт. Бир күн карасаң өзүң кайненесиң, баягы көрсөткөндү сөз көрөсүң, ошого ишенип кой. Эртең келиниңден кандай мамиле көргүң келсе, кайненең ошондой мамиле кыл. Бирок бир тегеге таң калам. Кайнене менен келин неге мамилеси жакшы болот билесиңерби? Неге? Бир гана нерсе. Мухаббатталышат. Апанын балага сүйүүсү бар, аял күйөөгө сүйүүсү бар. Ошол мухаббатталышат. Бирок апанын сүйүүсү башкача, аялдыгы күйөөгө башкача болот. Бул талаша турган мухаббат эмес. Эгерде күндөштөр болсо, биринчи, экинчи аял болсо мейли. Бирок апа менен кайнене менен келин мухаббатталыша турган бул талаша турган нерсе эмес. Мунун жакшы көргөнү баунти, тигиники албени. Өзлөрүңүн жей берсин. Бир албени болсо талашса болот эле. Эмне үчүн талашпай турган нерсени талашат билесиздерби? Эмне себептен дегенде ыйман маселеси бар. Ошон үчүн ыйманга иштеңиздер. Эгерде аял ыйманда болбосо, эркек ыйманды эшикке чейин алып келет, үйгө алып кире албайт. Билесиздер ушуну? Анан үйгө кирбеген бойдон ыйман, эркек өтүп кетсе үйдөн эки табыт чыгат. Биринчиси эркектин денеси, экинчиси ыйман чыгып кетет. Ошон үчүн аял ыйманда болсо дейт, бул 70 алымдан дагы даражасы бийик болот дегендерди уккам мен. Чын жалган эме алымдарды сурап алыңыздар, бул бир. Эгерде аял ыйманда болбосо дейт, шайтан ат баты менен кошуп атып кетет экен. Ошон үчүн кайненени сыйлаш өтө маанилүү. Анан никени сыйлаш керек. Нике тарыхтагы биринчи мамиле. Ата менен баланын мамилеси биринчи мамиле эмес, апа менен кыздын, кайнене менен келиндин мамилеси биринчи эмес, нике. Чындап эле адам ата жаралды, оо эне жаралды. Экөө эмне менен бириккен? Нике менен бирикти. Биринчи мамиле бул нике. Анан эң назик тара нике. Мисалы, атасы менен баласы урушуп кетти, атасы айтты, сендей балам жок деди. Баласы айтты, Кудай бетин аргылсын, сендей атам жок деди. Бул эң чоң күнөө. Бирок экөө 100 жыл сүйлөшпөй койсо деле бала ойдон кала берет. Кыз менен апа деле ошондой. Таяке менен жээн деле ошондой. Бирок нике деген барго, бир сөз менен нике турат, бир сөз менен нике бузулат. Талак деп койдуңбу, бүттү. Баягы сонун күндөр жок, баягы сонун мамиле жок, баягы аманат жок, баягы жоопкерчилик жок. Ошон үчүн талакты аялга берген эмес, эркекке берген. Эгерде аялга бергенде бир дагы үй бүлө аман калбайт эле. Эгерде талакты аялга берсе, кайра тикелешти аялга берип койсо, анда проблема жок эле. Аялдар талакты берип коюп, кайра эле акан келе берет эле да. Мен сени сүйөм, алтыным бер экем. Ошон үчүн никени аябай сыйлагыңыздар, урматтаңыздар. Адам ата менен оо эне дагы бейишке нике менен кирет. Нике бул өкүм, намаз окуу, ороз тутуу деген сыяктуу эле өкүм. Ошон үчүн ким бирөөнүн никесине күбө болсо дейт, өтө чоң бактылуулук дейт, өтө чоң сооп табат дейт. Ошон үчүн аял менен күйөө урушуп кетпеш үчүн, ажырашып кетпеш үчүн жалган айтканга уруксат берилген. А биз болсо экөөнү чабыштырыш үчүн жалган айтып атабыз. Акырет бир ойлоп койбойлу кантебиз. Ошон үчүн мен эми сөздү көп узартпайын. Аял бар, биз бар. Эгерде аялдар болбосо 7 миллиард эмес, 75, 700 миллиард эркек болсун, 100 жылдан кийин эч ким калбайт, баары түгөнөт. Ошон үчүн аял жакшы, эр жакшы. Кыргызды тарбиялай турган сиздерсиздер. Ыймандылар тарбиялай турган сиздерсиздер. Өстүрө турган ким? Сиздерсиздер. Сиздердин сүтүңүздөр менен арам өтпөсүн. Илгеркилер күйөөлөр чыгып баратканда нан таап келсең, адал таап кел. Мен тозоктун отуна чыдабайм, бирок ачкачтыкка чыдайм деп айткан. Азыр болсо эл кийгенди мен да кийем.
тигини кылганды мен да кылам. Анан дагы бир нерсе бар, кечирим деген нерсе. Биз канча күнөөлөрдү кылып атабыз, Алла Таала кечирип эле коюп атат го. Бир окуя болгон. Бир коом билесиздер, Муса пайгамбардын убагында жамгыр такыр жаабай болгон. Жамгырдын жаап турган өтө чоң береке. Египетке барсаң дейт, 2 жылда бир эле жамгыр көрөсүң дейт. Чагылган такыр көрбөйсүң дейт. Мына кар кече жаап атты, жыргап жүрдү. Мен анча жыр жазат эмесмин, анча мынча чыгармачка кызыгам. Тим эле үйгө бөлмөгө киргим келбей, иш бөлмөм эми. Тиякта ордун бар да, кызмат ордун, ары басып, бери басып, ушунчалык ырахаттанып, ушунчалык илхам алдым. Кардын жаап атканы, карды көрбөгөндөр канча. Мен Японияда окуп атканда, кар жаап атканда алар тарттай карайт. Бир убакта эле чуркап туруп, сабак болуп атканына карап айнекти силип калды. Бүт Малайзиядан, Индонезиядан, Африкадан келгендер кар жаап атканда ошону көрүп өздөп туруп калыптыр. Тарта башташты, көрө баштады. Мен карап, байкуштар деп койдум ичимечи. Алай куга апарып 1 жыл жашатып келсе буларды. Кар деген кандай бакыт. Ушунчалык бактылуу эле экенбиз. Ушунчалык бактылуу эле экенбиз. Ушул өлкөдө гана бактылуу боло аласың дегенди үйрөтүп коюңуздар. Мен Японияда жүргөндө качан Кыргызстанга барам, кыргызча тамак жейм, кыргыздар менен сүйлөшөм, кыргыздын тамашасын угам, манасымды окуйм, айтматовумду окуйм, кыргыздын комузун угам деп. Ушунчалык сагынып келет элем. Ошого сиздерден бир өтүнүчүм. Анан ошол жамгыр жаабай коюптур бир коомго. Анан барып туруп Муса пайгамбарга айтат экен: "Сен жараткан менен сүйлөшөсүң, барып сурап берчи бизге. Жамгыр жаадырсын. Анткени жаныбарлар да өлө баштады, кыйнала баштады" деп. Австрияны көрдүңөр го кече. Өздөрү дагы суу жок, канчадан кыйналып атат, дыйканчылык болбой калды, эл да үрпөйгөн, жер да үрпөйгөн. Анан Муса алейхиссалам жүр дейт экен. Мен ээрчигиле, мен барып жаратканын сурап берейин деп. 70 000 адам ээрчип барды дейт. Үрпөйүп, сапсайган, жүдөгөн, какаган, бүт чаң тозоң дейт. Анан аспанды карабайт эми, анткени билесиңер, жараткан каякта экенин эч ким билбейт. Бүт аламга батпайт дейт, бирок жараткан жүрөгкө батат дейт. Анан тилек кыла баштады дейт. О жараткан, ушул элге бир жамгыр берчи, ушул жерге жамгыр берчи десе дейт, жамгырдан кабар да жок дейт. 2 сурады, дагы деле кабар жок дейт. 3 сурады, кабар жок дейт. Ошондо айтты, мен сурап атам го, Алла Таала бербейсиңби десе, жараткандан аян келди дейт. Ушул элиңде 40 жылдан бери күнөө кылган бир адам бар. Ошонун айына мен жамгыр бербей койдум дейт. Ошон үчүн күнөө кылбаңыздар. Ойлоп атасыздар, күнөөнү кылдым, эч ким билбей калды деп. Бирок анын зыяны элге да тийип атат, жерге да тийип атат, укум тукумга, адамзатка баарыгына тийип атат. Жаман амал бар го, ал жок болуп кете турган нерсе эмес. Анан Муса пайгамбар аябай чечкенди болгон, каардуу болгон. Керек мезгилде. Буруп туруп айткан, араңарда бир күнөөкөр бар экен, чыгып кеткиле, болбосо жамгыр келбейт деп. Ошондо тигил адам билет да өзүн 40 жылдан бери күнөө кылган. Эки жакты карайт, адамдар бир издеп атат. Оң жакты карайт, сол жакты карайт. Өз экенин түшүндү. Ошондо ушунчалык жүрөгү элжиреп, Кудайдан коркуп жараткан. Мен 40 жылдан бери күнөө кылып келатам. Ушул күнөөмдү жашырып койчу, менден сенден суранам. Тооба келтирдим, экинчи кайталабайм. Мен ушундан баштап ыймандуумун. Мага топук бер, мен жашырып кой дейт экен. Ошол тилекти айтып бүт электе асмандан жамгыр түштү дейт. Тигинин көзүнөн жаш кеткен дейт. Жаш менен кошо жамгыр түштү дейт. Булуттар ушундай карарып келип эле бир малдан кийин өткүн кирди дейт, ушундай нөсөр жая баштады дейт. Анан таң калып турду Муса пайгамбар. Бу кандай? Сен айттың эле го, тиги чыгып кетмейсиң, бербейм дедиңер го деп жаратканга айтса, ал тооба кылды дейт. Анын күнөөсү себебинен кандай жамгырды токтотсом, тообосунун себебинен ошондой жамгыр бердим деген экен. Эмесе мага айтып койчу, ошол ким дегенде, "Эй, Муса, 40 жылдан бери жашырып келатам, эми бүгүн сага ачып коюп мок белем" деген экен. Ошон үчүн канча күнөөлөрүбүздү жашырып атат, ушуга шүгүр дейле, мындан ары оңололу. Биз урларды жаман көрбөйбүз, биз урлукту жаман көрөбүз. Биз бузукуларды жаман көрбөйбүз, биз бузукулукту жаман көрөбүз. Биз аракечтерди жаман көрбөйбүз, биз араккорлорду жаман көрөбүз. Бирөө эч качан капыр демеңиздер. Капыр деп өкүм чыгарыш биздин колдогон нерсе эмес. Буга кандай өкүм болот? Ага ушундай өкүм бар дагы жаман ишин токтот, ошол өкүм. Окубаса окут, түшүнбөсө түшүндүр. Адеп жок болсо адеп үйрөт. Ошол өкүм. Анан ол капыр экен, бул фасык экен, бул бузук экен деп сөз таркаткан, ал өкүм эмес. Ким билет, ал олия болуп өтүп, сен кандай болуп өтөрүң бир Кудай таала билет. Ошон үчүн аял затын аралган бир ыр бар. Мен сени сүйгөн жокмун көзүң үчүн. Аялдар болсо мындайлар чыкмаган эмес. Жалаң эркектер калса, эркектердин ырлары бүт эле тикенектер деген ырлар болсо эле. Сенден көрүп маймыл жакшы деген ырлар болсо эле, чын айтам. Бирок бирөөнү маймыл десең болбойт, эшек десең болбойт. Бул деле сөккөн менен барабар. Эки адам бирин-бири эшек десе, экөө тең эшек болуп калат дейт. Ошон үчүн бүт ырлар ушундай болсо эле, чөлдөр, тозоңдор, аламаттар жөнүндө ырлар чыкса эле. Аялдар бар, ырлар чыгат экен. Ошону окуйун да бүтүрүп берейин.
Омар Султановдун ыры, кыргыздын акындарынын ырларын биз которо албай жүрөбүз. Эгерде которгондо Гарсия Лоркадай, Мандельштамдай, Румидей, Эмредей, Шекспирдей атактуулар бизден деле чыкмак. Ушул ырды элестетип берген англисче окуп атам. I love you, not because of your eyes дегенде. Эми кыргызча мындай да, мен сени дейт сүйгөн жокмун көзүң үчүн. Гүлгөндө жазгы гүлдөй жайнап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун сөзүң үчүн, кайгыны көкүрөктөн айдап кеткен. Мен сени сүйгөн жокмун боюң үчүн, жигиттин талабына жооп берген. Мен сени сүйгөн жокмун оюң үчүн, ак нурдай аялдынан кармап келген. Мен сени сүйгөн жокмун сырың үчүн, эч качан эч кимдерге жандырбаган, бар туруп айтар сөзүм каруу күчүм, кайратсыз сени карап жалдырагам. Мен сени сүйдүм сүйүү барлыгынан. Жаркырап, жашылданып, сезим гүлдөп, көңүлдө жан көшүлткөн жашылыраң, бүрдөбөй калган багым кайра бүрдөп. Көңүлдө жан көшүлткөн жашылыраң, бүрдөбөй калган багым кайра бүрдөп. Бактарыбызды бүрдөткүлө. Анан билесиздер да, орустардын бир сөзү бар. Почему Всевышний создал женщину такой красивой, да эркектер сураса, чтобы мы полюбили деп коет дейт. А почему такой глупой десе, чтобы нас полюбили деген экен. Эми аялдын акыл кыска деген андай мааниде эмес. Байкуштар ишенчек болсо, жүрөктөрү таза болсо, ошон үчүн сүйөм, күйөм дегендердин баарына ишене бербегиле. Эркектердин кандай экенин мен билем. Аял башкача кабылдайт, эркек башкача кабылдайт. Ошон үчүн эркектер сүйөм, күйөм деген баарына ишене берсеңер бар го, жакшы болбой калат. Намызды сактагыла. Анткени кыздын намысы элдин намысы. Бизди кубанычка бөлө турган силерсиңер. Келечекте манасты, чыңгызды төрөй турган силерсиңер. Кудай ыйман берсин, адеп берсин. Швеяларды иштетип, Россияга жиберип коюп карап отурабыз, бизде да проблема көп. Аз бирдеке десе эле сен айчүрөктөй болбойсуңбу, каникеде болбойсуңбу? Айчүрөктөй, каникеде болушун кааласаң, өзүң манас менен семетейдей бол. Эмне үчүн манас менен семетейдей эркектер чыкпай атат? Кайра эле мурдагыдай энелер аз болуп калды. Неге мурдагылар кыйын чыккан десе, апалары арам жебептир, арам жедирбептир, намысын сактаптыр, көздү сактаптыр, кулакты сактаптыр, тилди сактаптыр. Баягы сөз бар го, менин бир кызым бар, бир кулагы кер, бир көзү көр, бир колу иштебейт, бир бут иштебейт. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Бут менен бар жака баралы, барбай турган жака барбай эле коелу. Кол менен кармай турган нерселерди кармайлы, кармабай турган нерселерди кармабай эле коелу. Көздү керектүү нерселерге иштетпейли, соткада 99% керектүү нерселер. Кулакты керектүү нерселерге иштетпейли. Bir маселе айтса, bir насаат айтса укпай коюшу мүмкүн, бирок аял затына кичине уктуңбу жанагы неме, жанагы ырчы мындай болуп турго десем, эмне болуп турду, аяктан келет го. Ошо ойдон кетип калсаң, кечинде күтүп турган болот. Баягы айтып кеттиңиз эле ошону айтып койсоңуз эмне болуп турду. Любопытство деген бар го, аялдын мунусуна ойнобош керек. Ошон үчүн биз аялдарды сүйөбүз деп айтпаш керек. Сүйүү эмне кыласың? Аял затын сыйла, өзүңдүн аялыңды сүй. Менин бир эсине кайткан Роза деген чыгармам бар. Бакыт дейт, бул сүйгөнгө жетүү эмес, жеткенин сүйүү. Жараткан билет кимге кимде туш кылышты. Биз акыл менен ойлоп, тийип алсам, жыргасам керек деп. Жакында эле Кемалга бирөө тийип батыл ажырашып кетти го. Клон, Бразилиялыктардын клон деген чыгармасы бар. Жади деген. Жади менен ошо клондун ортосундагы сүйүүнү адамдар ким эле? Лукас Эконун сүйүүсү тим эле буякта алар кыргыздар ошо чындап турмушта баш кошуп тур, бирок батыл ажырашып кетти. Ушундай нерсе биз акылга салбайлы. Ошон үчүн ким бешенеңе туш болсо эң жакшы ошол. Эркектерге да айтарым ошол, аялдарга айтарым ошол. Кыргыздын аялдарындай дүйнөдө бир да аял жок. Мен дүйнөнүн көп эле жерин кыдырдым. Ойлогул, анан бир бала бар эле аялдар карап жүрүптүр деп жок. Бирок биздегидей апага кызмат да кылган, кайненеге кызмат да кылган. Кошуна кулоңдорду жамандык кылган, аларга да кызматын кылган. Күйөөсү менен анча-мынча мамилеси келишпей атса да, конок келгенде билгизбей, сыр бербей, жакшынакай мамиле кылып узатып кое турган. Күнүгө тамак сап берген, кийимин түтөп берген, жакаңды кир кылбаган. Талада жүрүп дагы бияка баратам десе, кийимиңиз кандай деп сураган кыргыздын гана аялдар. Биздин аялдарга туш болгондордун бардыгы бактылуу, чет-өлкөгө кеткендер дагы. Ошон үчүн чет-өлкөгө кетирбейли, бул жакты эле алып калалы, ал үчүн жигиттерибиз намыздуу болсун, колдорунда бар болсун. Биздин чөлдөрүбүз шаар болсун, жүрөктө намыс менен ар болсун. Чоң рахмат. Азыр эми көп деле суроо кылбайлы. Менимче бир канча 3 же 5 суроо кылалы.
эгер суроолор болсо. Анан адилеттүү кыла алат, бияктан бир деп. Азыр мен айтып чыкты эле бул жакта бир кызыбыз. Анан суроолорду кыска нуска берсеңиздер, чоң рахмат. Эң жакшы көргөн хадис. Азыр мага кулагыма шырап койду. Баягы билесиңерби, доскага чыкканда билбей калсаң карай баштайсың го мынтипчи. Бир жолу бир математикадан барбай калдым, доскага чыгарып койду. Эчтеке түшүнбөйм. Бирдемелер жазып атам. Эжеке, Нуржигит, эмне болуп калгансың деп урушуп атат. Анан эле бирөөнү карап турмун да. Караганда жакшы эле карайсың. Бир көзүң биякта карайт, бир көзүң биякта карайт. Бирок бара тиги түшүндүргөн сайын бияктан утуп каласың да. Бир маалдан кийин мынтип атам. Мен жарым саат эжеге карап туруп турат менчи. Мынткени бардым. Бурулганда карасам эжеге карап турат анан. Ансыңарындай азыр бирөө шыбырап койду, бейшенелердин таман астында. Мен ар бир адамга тилейт элем, апалардын таманын өп калышпакчысы буйрсун. Карагыла, апа деген ат, апаңдын аты эмес, мен апамдын аты Сусаркан, Шекеева Сусаркан. Бул ат эмес, жөн эле апа деген дүйнөдө миллиондогон адамдар айткан ат, сөз кандай кымбат. Элестетип көр. Апа. Оозуңду толтуруп айтасың. Апа дегенде кадимки өзүң жаш бала сезесиң, эркелегиң келет. Мен апам келгенде кадимки эркелейм. Ушундай эркелегим келет. Анасы бар адамдар эч качан картаймай деген казактардын укмуштары экен. Бирок элестетип көргүлө, бир учур келет. Апа деп айтайын десең, апаң жок. Ошого чейин апа деп тоюп калгыла. Апа деп эркелеп алгыла. Апа менен 3 нерсе кошо кетет экен. Биринчиси, ырыскың мурдагыдай берекелүү жеңил болбой калат экен. Экинчи, ден соолугуң мурдагыдай жакшы болбой калат экен. Үчүнчү, тилектериң мурдагыдай кабыл болбой калат экен. Анткени апа байкуш аркаңда туруп, балам тилектериң кабыл кыл, ырыскысын кенен кыл, белең кыл, берекелүү кыл, жолдорун ач, бешнелерин ач деп айтат экен. Атага деле ошондой. Мен азыр ата деп айткым келет. Ата деп эркелегим келет. Бирок атам жок. Жердин алдына кеткенине 20 жыл болду. Ошон үчүн азыр бары 4 нерсени карап эле турсаң сооп келе берет дейт. Биринчи дейт, Каба дейт. Туурабы? Кабаны карап турсаң эле сооп келе берет экен. Экинчиси алым. Үчүнчүсү Курандын тамгалары. Биринчи, экинчи деп шарт айтып атам. Анан ата менен апаны ушундай карап отурсаң деле сооп келе берет экен. Чындап карагым, кээ бир адамдар бар, жарк деп көзүңө бир көрүнөт. Чындап эле сулуу, бирок ошо сулуу ошо менен болду, токтойт. Апаны карап отура берсең, секунд сайын сулуу ачыла берет. Башкача да сулуу болду кете берет. Карап эле отурсаңчы, ырахат аласың, эркелейсиң. Өткөндө апам келип кетти. Эми оштук бир туугандарым талашып алып кетип калды. Апам келди. Апам келгенден баштап дасторконубузга эт батпай калды, аяктан келгенин билбей. Апа барган жерде береке боло берет экен. Үйүбүздө тим эле адамдар келип, береке кадимкидей, мындай береке көзгө көрүнбөйт го, мындай эле көрүп эле мени басып эле калды берекечи. Ошон үчүн апалар сыйлап калгыла, комплименттерди айтып калгыла, башынан сылап калгыла, бешнесинен өп калгыла, көзүнөн өп калгыла, жытына тоюп калгыла. Бир учур келет, жыттайын десең, ал жыт жок. Апамдын жытынан артыр болгондо себинип алат элем. Жандала жүрөт элем, машинама себет элем. Ушундай жытынан тоюп жыттап алдым. Билбейм. Ар бир жолукканда ойлонам, балким бул апама угулса катуу тиет, балким акыркы жолугушумдур, аяктан билесиң. Мен атам менен жакшыраак эле сүйлөшкөм, бирок билген эмесмин акыркы жолугуш экен. Ошон үчүн бейиш апалардын таман астында, таманынан өп калыңыздар. Бирок бир дагы апа өп деп таман тосуп бербейт экен. Уктап атканда өп алгыла, бул бир. Экинчи, бутун жуумуш болуп, массаждамыш болуп туруп, өп алсаң, апаң байкуш, араң жүрөт таяк таянып. Бутун өп атканда ушундай бурчтудай кыймылдайт экен. Же Хабибдей жана Конордой кыймылдайт экен. Кой балам депчи. Ошондо апа сиздин эмес, өзүмдүн бейишимди деп атам деп айтып коюш керек. Муну мен эмес, керек болсо имам Шафи айткан. Рахмат. Келе кой. Алейкум ассалам. Сиз мисалы Японияда билим алдыңыз, ошол кандай кайсы билим үчүн бардыңыз, анан шариятында илимиңиз бардай көрүнүп, ошол илимди кантип? Японияга мамлекеттик башкаруу, эл аралык байланыштар боюнча магистратура окуган барганмын. Бияктан деле конкурс менен өткөнмүн. Мен өзүм математикага баштан эле кызыкпайт элем, бирок математикадан дайыма 5 алат элем. Ошондукта акылды иштетет элем. Кантип дебейсиңерби? Бизде эжекебиздин бир формуласы бар эле. Билесиңерби, эсиңерде китепте 1-2, 4, 5, 100 болуп кете берет го.
тапшырма берет эле. Ким 10го чейин биринчи чыгарып келсе, ошого 5 коем дейт эле. Анан 10го чейин бирөө келет, 5, экинчи барат, 5, үчүнчүсү 4. Анан 20га чейин дейт эле, дагы бирөө 5 алат. 21ден баштап мен биринчи бара баштайт болчумун. Неге билесиңерби? Эл 10го чейин чыгарып атканда мен 21ден баштайт болчумун. Се билем да 10го чейин шансым жок экен. Жакшы билгендер бар да. Ошентип отуруп 2-3-өн чыгарып коюп, мен да 5 алып жүрүп эле 5 менен бүтүп кеткем. Неге юрфакка тапшырдым? Математика ал мезгилде жок эле ошон үчүн. Бирок азыр силерге кеңеш берем, математиканы үйрөнгүлө. Математика өтө маанилүү. Бул илимдердин падышасы деп бекер айтпайт. Анан Японияга тапшырып атканда ошончодон математиканы тапшырыш керек экен да. Анан бир досума бардым, ал дүйнөлүк олимпиадага барган бала. Математиканы мага үйрөтүп коюш десем, айланайын, ал тангенс, котангенс, тамырдан чыгарасын, квадрат, синус, косинус, башым чирип кете жаздады, жал кое бербейт, отуруп тур, мен сага до конца түшүндүрөм деп. Ал өзүнүн деңгээлинде түшүндүрө баштады, менин деңгээлимде керек болчу. Акыры эптеп сүтүп качып чыктым дагы, андан 2 формула үйрөнүп алдым. 5 тапшырма бар экен, 5-өн тең ошо 2 формулага салып туруп чыгарып таштадым, мага баары бир. Анан тегерегимде Минфинде иштегендер, Минэкономдо иштегендер, алар математиканы чыгат да, Нацбанкта иштегендер. Алардын көп өтпөй мен өтүп кетиптирмин. Ошондо да апамдын дуасы өтө катуу болгон, балам Японияга барып келсең экен деп. Көрдүңбү апанын дуасы? Анан өзүмдүн дуам, түндөс тууралуу дуа кылганмын. Анан тышкары япондор менимче фантазиямыз сыйрады окшойт. Айланай, бул 2 формула менен 5-өн чыгарса, ушул аны окуш керек экен деп эле чакырып кетишкен мен. Бирок мамлекеттик башкаруу, эл аралык байланыштар, мен саясат илимдеринин магистри болуп келдим. Ал эми шарият илими 90-жылдары азыркы Азирети Муфти биздин райондон болот. Бир мезгилде булардын айылына дагы, биздин айылга дагы атай молдокелер барган. Ошондо эсимде бар, бизди жетелеп барып, аталарыбыз эмес, чоң ата, чоң энелерибиз эти сиздики, сөөгү биздики тарбиялап бериңиз деп таштап кеткен. Чыбыгын жанына алып коюп окутат эле. Центрде азыркы муфти окуган, айылда мен окугам. Ошо молдокелердин илими биздин муфтийбиз жолдуу адам экен, омат адам экен, ушул жол менен кетип, аябай чоң алдымдардын бири болду. Мен болсо ошол бойдон кала бердим. Бирок мен башка багытта кеттим, бирок бул жактын илими сөз керек. Карасаңар, ыйман деген бул жүрөк менен кабыл ала турган нерсе. Анткени ыйманда бар бир кайып нерсе. Кайып нерсеге акыл ишенбейт. Элестетип көр, кабырды ким көрдү эле? Ошон үчүн айтат да, көрүп келген киши жок деп. Эгер көрүп келген келсе өлүп көр деп айтып койгула, ошондо түшүнөт алар. Пейишти эч ким көргөн эмес, тозокто эч ким көргөн эмес, жаратканды эч ким көргөн эмес, периштени эч ким көргөн эмес, кыямат сураган кыл көпүрөнү эч ким көргөн эмес. Ошон үчүн жүрөк менен ишенебиз. Ошон үчүн жүрөккө тарбия сөз керек. Ыйман деген тамыр сыяктуу, тамыр болбосо дарактын калган жагы курап калат. Ошон үчүн тамыр бекем болсун. Чоң рахмат. Эми оң жактан келиңиз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Патриот экениңиз көрүнүп турат. Некен? Патриот экениңиз. Келечекте кыргыз эли үчүн сиздин койгон алдыда максаттарыңыз. Чоң рахмат. Билесизби? Мен неге кээде мен жөнүндө жаман пикирлер айтса сүйүнөм дейм, анткени бул менден калган нерсе эмес. Бирөөлөр айтат имам Шафи дейт, бирөөлөр имам Абу Ханифа дейт. Бирөө жарым аркасынан сөз кылса, жамандаса, жала жапса, ушунчалык сүйүнүп байкуш чөнтөгүнөн акча чыгарып, белек себет жасап барып берип келишкен. Неге десе, сен соогунду мага берип койдуң, жок деген ушуну алып жыргап алчы депчи. Азыр бирөө мактаса сүйүнөбүз, бул да жакшы нерсе эмес. Бирөө жамандаса, күйүнүп, кыжылат болуп, кээде кан басымы көтөрүлүп кетет. Өткөндө мен бирөөлөр шыбап аткан экен, бир жолу бир түз эфирге чыгып койдум. Айланайын, анын уурдап атканын көрбөсөм, мен кантип айтам, ууру камаш керек деп. Балким андай эмес, аяктан билейин. Акыйкатты сүйлө, сени жаман көрөбү, жакшы көрөбү. Ошентип койсом, бул да нанын жеп калган окшойт, тиги бу деп адамдар аябай сөккөн экен. Окуп алып ушунчалык, мен окуган жокмун, бирок окутуп коюшту эле, бир экөөнү аябай көңүлүм көтөрүлдү. Ушунчалык көңүлүм көтөрүлдү. Айтайын дегеним, анан түз эфирге чыксам айтып атат, манасты сөккөндөрдү колдогон Нуржигит кызматынан кетиш керек деп. Айланайын, Кудай, анан ошол жерде айттым, бирок өздөрү уялып кетти болсо керек. Манастан 100 сабак айтышып көрбөйлүбү депчи. Жагы жап болду го. Элестетип көргүлө, Манас атаны азыр оюнчук кылып алды, курал кылып алды. Өзү жүргөнү жылаң баш, мини юбка, Манастын күйөрманы имиш. Элим жерим деген кыргыздын кызымын деп сүйлөгөндөр толтур болуп кетти. Бирөөнүн кызматын айтып ийсе, бул Манасқа каршы деп атат. Манас ким? Кызматтан кеткен, ал биздин эжекебиз ким? Карагыла, Манасты колдонуп отуруп, бүт Манасты колдонуп отуруп, эл менен эл душман кылып атат. Бул кыргыз эмес, бул араб, бул Пакистан, бул орус, бир эле биз кыргыздын күйөрмандарыбыз. Манас атабыз айкөлүү болгон. Биз
биз амалыбыз менен Манас атабызды сүйөлү. Манас атабыздын армиясында казак да болгон, Кытай да болгон, калмак да болгон, душмандар, уйгурлар да болгон. Эмнеге анткени ал айкөл болгон, кечиримдүү болгон, ошонусу жагып адамдар келип отуруп, курама жыйнап журт кылып атат, туурабы? Кулал таптап кыш кылып атат. Ошон үчүн патриоттулук деген ушундай нерсе, көпчүлүгү мен депутат болсом антем, президент болсом мынтем. Өзүңдүн элиң үчүн күн сайын дуа кыл, патриоттулук ушундан баштап пайда болот. Имам Ахмат айтты беле, Жеханбал айтты беле. Мага биринчи мындай бир эле дуа айт десе, мамлекетим жөнүндө дуа кылмакмын деп. Араңыздардан ким бүгүн Кыргызстанга Кудай береке бер, оомат бер, элиме ынтымак бер деп тилек кылды? Ушул тилектер көбөймөй сайын бизге ынтымак келбейт, бизге оомат келбейт. Мен күн сайын тилегимде Кыргызстан. Анан ата менен апаны кошо тилеш керек. Анткени ырыскыга эмнеге береке болбойт? Үч нерсе менен береке болбойт. Азыр айта баштаган көрүпсүздөр го. Бирөөнүн буюмун колдонуп бербей койсоң, же бирөөнүн буюмун колдонуп пайдаланып жүрө берсең, анын ыраазылыгы жок. Ошондо береке болбойт экен. Бул бир. Улуу кишини сыйлабасаң, ошондо береке болбойт. Алдын тоссоң, алдын кыя өтсөң, кыргызда бар сөз бар го, алдымдан кыя өтпөйт деп. Бул жакшы сөз экен. Үчүнчүсү, ата менен апага дуа кылбасаң. Ошон үчүн ата апага дуа кыл, мекениңе дуа кыл, үй бүлөңө, оор сыркоолорго, бейбечиларга, мазлумдарга баарына дуа кылалы. Патриоттулук мына ушундан башталат. Намаз убакыты болуп калды го дейм. Ошон үчүн өзгөчө ушул намазды убагында окуш керек. Чоң рахмат, мен бир аз кечигип калдым. Адамдын адамга берген эң чоң белеги бул убакыт. Мен бир аз күтүп калсыздар, аябай кыжылат болдум. Кечирип коюңуздар. Акыңыздарга кирсем, адал болуп коюңуздар. Кечиришели. Кечирим жөнүндө айтпай калыптырмын. Бирөө кечине бирдеке кылып койсо, ушу жүрөгүбүздө мындай кыжылат болуп, качан кечирим сурайт деп. Биякта кетип атасың, ал киши аркада калып калды. Кулагың биякта да мындай. Биякта кеткен кулагың бияка бурулуп калат. Кечирим сурап коербу экен, чакырарбы экен. Алла Тааладан кечирим сурабасак деле кечирип атпайбы канча күнөөлөрдү. Кечирим эмнеси менен кечирим? Суратпай кечирсең ошол кечирим. А сурагандан кийин ит деле кечирет, бит деле кечирет. Итти деле уруп койсоң, бир адам ушунчалык адептүү экен. Ошо адебин сыйлайм деп, бирөө атайын чакырып жибериптир. Келип конок болуп кетиңиз деп, чоң ресторанга. Анан байкуш келсе, сиз тизмеде жоксуңуз, бияка кетиңиз деп, се байкуш чыгып баратат дейт. Десе кечирип коюңуз, бар экенсиз кайра келетмиш. Анан жок экенсиз, бияка келбесеңиз, эмне келдиңиз, уят эмеспи десе кайра кетип атат дейт. Анан кайра, бар экенсиз, кечирип коюңуз, келатат дейт. Үчүнчү жолу кооласа дагы кетип атат дейт. Келиңиз десе келатат дейт. Анан кийин сизди адептүү деп айтты эле. Ошону текшердим эле. Аябай ыраазы болдум сизге. Капа болгон жоксуз десем, эмнеге капа болом? Муну мактана турган эчтеке деле жок. Итти десең, кет десең келет. Анан кайра күч десең келе берет. Буну ит деле кылат деп коет дейт. Ошон үчүн деңгээли життем да төмөн болуп кетти. Адепке иштейли, бири-бирибизди айттырбай кечирели. Эгерде сөзүмөн кетсем, билип-билбей бирөөнүн көңүлүн ортуп алсам, адам сөздөн кетет, көздөн кетет, адам амалдан кетет, кадамдан кетет. Баарыбыз кемчиликтүү адамдарбыз. Бир аз кечирип келсем, кечирип коюңуздар. Жүрөктөр таза болсун, таза жүрөктөр биригет, баштар биригет, келечегибиз кең болсун, ыкмалыбыз Алла Таала тең болсун. Чоң рахмат силерге. Чоң рахмат. Бияктан эме? Алла разы болсун, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизинен Азиретти Алинин жакшы сөзү бар эмеспи? Мага ким бир тамга үйрөткөн болсо, мен анын кызматын кылып, анын кулу болот дедим. Ал эми биздин устазыбыз, агайыбыз Кыргызстандагы жалпы жаштардын мектепке бир коом пайда болуусуна салымын кошуп келаткан, Кыргызстандын келечеги жаштар болгон, жаштарды колдоп келе жаткан устазыбыз экенибиз, баарыбыздын агайыбыз экенибиз бул талашсыз. Ошол себептен Ислам университетинин жалпы жамааты, андан сырткары уюштуруу жамааты, бул долбоордун уюштуруучулары сизге терең ыраазычылык билдирет. Ар дайым биздин төрүбүзгө келип, ушул кубандырып турат. Анткени залыбыз кичинекей экен, батпай калып, сырттан дагы мындай арман кылып кеткендер көп болду. Бирса сизди дагы чакырабыз, келип дайым кызматташып жүрө беришке Алла насип кылсын. Чоң рахмат. Арзулаганда деги ыраазычылык калыптырабыз. Чоң рахмат. Кечиресиздер, аманат кылып айтты эле. Окуган моун жаркын келечек деген конкурс болуп атыптыр. Мусулман адеби Фикх Аксира деген китеп боюнча. Ушуга катышыңыздар. Канча аманат аткарыш керек да, азыр башында бирөө суранды эле, ушуну айтып коюңуз депчи. Бул жакта көргөзмөсү турат. Билесиздер да, кабарыңыздар барбы? Мына ушул. Анан бул жерде бойдо кыздар турат. Бешиңерге Кудай Таала силер тилегенден да жакшы, кадырыңарды биле турган, силер баарынан жараткандан кийинки кадырлап, сыйлап сүйө турган, өмүр бою силер сыймыктана турган жарлар түшүп келсин.
бирок бир тилегим тоюңар күнү жаратканын наразылаа турган бир дагы амал болбосун. Эгерде туугандар жаратканын наразылаа турган амал кылабыз, аны коебуз, муну коебуз, тигинде программа кылабыз десе, анда никени эртерээк кыйып, ошол күнү жакшы жашаңыздар, тойду кийинкиге калтырыңыздар. Бул бир, анан бул жерде аял затына кээде зулумдук эркек тараптан болбойт. Баба сярство деген сөз бар го? Кайненелерге да зулумдук кылат. Кызың да бирөөгө келин болуп барат. Байкуш, аял затына бирдикеге ыраазы болом, мен 3 күн, 4 күн бир жака барсам, кадимкидей жадап, мекенимди, үйүмдү сагынам. Аял киши бирөөнүн үйүнө өмүр бою кетет экен да. Ошон үчүн жакшы тосуп алса, ким жакшы тосуп алса, жакшы мамиле кылса, ошол үйгө батып кетет, өзүн кызындай сезип калат. Келиндин да каргышы жаман. Келин менен генч келет дейт. Кен түгөнөт, генч түгөнбөйт. Ошон үчүн генчтердин кадырын билели. Чоң рахмат.